Ыйык китеп деген эмне? Ыйык китеп бул Кудайдын сөзү. Кудайдын адамзатка арнаган кабарларынын жыйындысы. Ал 1500 жыл аралыгында 40ка жакын адам тарабынан Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган. Китептин аты грек тилинде библиос деген сөздөн алынган. Бул сөз китептер дегенди билдирет. Касиеттүү бул жазуулар байыркы келишим жана жаңы келишим деген эки чоң бөлүктөн турат. Байыркы келишимде Кудайдын бүткүл адамзатка куткаруучуну жибере тургандыгы, ал эми жаңы келишимде куткаруучуну жибергендиги айтылат. Байыркы келишим 39 китептен турат. Алардын көпчүлүгү байыркы еврей тилинде, бир нечеси арамей тилинде жазылган. Байыркы келишим жыйнагына Тоорат, Исраил элинин тарыхы, Забурлар, Акыл-насаат жана пайгамбарлар жазмалары кирет. Жаңы келишим Кудайдын Иса Машаякка ишенген адамдардын бардыгы менен түзгөн жаңы келишимден байланыштуу жазылган китептердин жыйнагы. Жаңы келишим 27 китептен турат. Алардын бардыгы грек тилинде жазылган. Бул жыйнакта куткаруучу Иса Машаяктын төрөлүүсү, анын жер үстүнө келген максаты, окутуусу, иштери, өлүмү, кайра тирилүүсү жана асманга көтөрүлүп кетүүсү баяндалат. Ошондой эле Иса Машаяктын шакирттери болгон элчилердин иштери, алгачкы жыйындын түзүлүшү, ишенгендерге жазылган каттар жана бул дүйнөнүн акырында Кудай өз атак даңкын көрсөтүп, дүйнөнү баштан аяк жаңыртып, жамандыкты биротоло жок кыла тургандыгын укмуштай сүрөттөгөн аян китеби камтылган. Адамдар ыйык китепти адамдар ойлоп тапкан жомок же бул китепте жазылгандар бурмаланган деп айтышы мүмкүн. Бирок Иса 2000 жылдай мурун эле бул суроого мен силерге чындыкты айтып коеюн, асман менен жер жок болмоюнча, бардыгы аткарылмайынча мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт деп жооп берген. Матай 5-бөлүм 18-аят. Ыйык китеп адамдар ойлоп тапкан окуялар же жомоктор эмес экенине кантип ишене алабыз? Буга ыйык китеп өзү жооп берет. Ыйык китеп өзү жөнүндөгү суроолорго өзү жооп берет. 2 Тимотей 3-бөлүм 16-аятта мындай деп жазылган. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган. Кудайдын рухунун жетеги менен деген сөз Кудайдын деми менен жазылган дегенди билдирет. Кудай өзү тамгаларга өзүнүн демин үйлөгөн десек да болот. Башкача айтканда, Кудай адамдар аркылуу аларга дем берген. Кудай өзү аларды анын сөздөрүн жазууга шыктандырган. 2 Петр 1-бөлүм 20-21 бул чындыкты мындайча тастыктайт. Баарынан мурда ыйык жазуудагы бир дагы пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпагандыгын билишиңер керек. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. Ыйык жазуунун таасирдүүлүгү. Еврейлер 4-бөлүм 12-аятта анткени Кудайдын сөзү тирүү жана кудуреттүү. Ал эки мийиздүү кылычтан да курч. Ичи бизге сүңгүп кирип, ал рух менен жанды, муундар менен чучуктарды ажырата бөлөт да, адамдын жашыруун ойлору менен ниеттеринин жакшы же жаман экенин даана көрсөтөт. Забур китеби 118-бөлүм 105-аятта сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык деп жазылган. Демек, Кудайдын сөзү адамга жол көрсөтөт, туура багыт берет. Ал эмне туура эмес экенин көрсөтөт. Ыйык китеп бул Кудайдын бүткүл адамзатына берген сүйүү каты десек да болот. Анткени ыйык китепте сүйүү деген сөз Кудай деген сөздөн кийинки эле эң көп кайталанган сөз. Ыйык китеп Кудайдын адамзатка деген шартсыз сүйүүсү канчалык терең экендигин далилдейт. Ибрайым пайгамбар Кудайды абдан сүйгөндүктөн, Кудай үчүн өзүнүн жалгыз уулун аябастан бергенде эле, Кудай да бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Жакан 3-бөлүм 16-аят. Ыйык китептен көптөгөн оң жана терс каармандарды, өз мезгилинде жашаган ишеним баатырларын көрө алабыз. Алардын арасында Нух, Ибрайым, Искак, Жакып, Жусуп, Муса, Дөөт, Сулайман жана башкалар кирет. Жаңы келишимдин негизги каармандары булар Исанын шакирттери. Алар элчилер деп аталышкан. Бирок ыйык китептеги негизги каармандар бизге үлгү боло ала турган кандай гана ишенимдин баатырлары болбосун, ыйык китептеги баштан аяк эң негизги каарман бул ыйык китептин автору Кудай өзү. Ал жердин жаралышынан баштап эле дүйнөнүн акырына чейин жана түбөлүк негизги каарман бойдон кала берет. Ыйык жазуу Кудай деген сөз менен башталып, Кудай деген сөз менен бүтөт. Тарыхта бул китеп адамдар тарабынан канчалаган сыноолорго туш болуп,
канча деген тыюу салууларга дуушар болду. Өздөрүн кудай кылып көрсөткөн канча деген төрөлөр, коммунисттик совет доорунда да канчалаган бийликтегилер бул китепти өрттөп жок кылууга аракет кылышты. Бирок бул китепти жок кыла алышкан жок. Ыйык жазуунун эң негизги максаты бул Кудайды таанып билүү. Ыйык жазуу аркылуу Кудайдын ким экенин, анын мүнөзүн, анын адамзатка болгон чексиз сүйүүсүн таанып биле алабыз. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот.